بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly cemaat, bugünkü beşim bayanı жашообузда дайым biz кайдыгер көз менен тиктеп өткөрүп жүрген bir nerse жөнүндө болмокчу. Бул тагтиятул ина фил лейл. Түнү идиштердин бетин жабуу жөнүндө. Же идиштерди көмкөрүүсүнөн коюп анан уктоо жөнүндө. Буга көпчүлүк адам маани бере бербейт, чынын айтканда. Идиш биякта турсун, ошол идишиндеги балы, каймагы жана башка варенье бүт бардыгы ошол кухнядагы столдун үстүндө кандай турса ошондой, эртеси келип кайрадан анан нан алып чай кашык менен жеп иче беришет. Мындай үй-бүлөлөр четтен табылат. Мындан бизди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тыйды, анда угуп көрүң. Ан Жабир радияллаху таала анху. Жабир риваят кылып атат пайгамбарыбыздан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: Гаттул ина. Ина деген сөз, болбосо гатту деген сөз, идиштин ичинде жемек ичмектер болсо, жемек тамактар, ичмектер, суусундуктар болсо, гатту бетин жаап койгула. Ва аукиу сиқа. Сиқа дегени ичи бош, эч нерсеси жок идиш болсо дагы деп атат. Вика деген бош идиштерди жабууну айтат. Гатту деген ичинде бир нерсеси бар идишти айтат. Мейли кумган, оозу ачык калды. Болду, бүттү. Ал иштетилбейт. Даратка. Казан ичинде шорбосу же тамагы менен калып кетти. Болду, желинбейт ал. Ошону айтып жатат. Ичинде тамак, ашы, суусундугу бар идиштердин бүт барын гатту жапкыла. Ва аукиу ассиқа. Ичинде эч кандай тамак, аш, суусундук жок болсо дагы идиштердин, курук идиштердин дагы бетин жаап койгула капкагы менен. Эгер жаба албасаңар, анда аны көмкөрүп койгула. Ва аглиқул баб. Үйүңөрдүн эшигин жапкыла. Субханаллах. Үйүңөрдүн эшигин жапкыла. Ва атфиу сираж. Чырактарды өчүрүп анан жаткыла. Субханаллах. Сираж деп жанагы май чырактарды айтат. Пайгамбардын ордундагы май чырактарды. Кеңейтмесин азыр өтөбүз. Пайгамбар 4 нерсени айтты. İçinde tamak aşı var idiş bolsa da japkıla, boş idiş bolsa da japkıla, eşiklerdi japkıla, kulptagıla, çıraqtardı öçürgüle dedi. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحِلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً. Şeytan siler buup koygon, je jaap koygon kapkaktı açalbaydı. Boş idişti. İçinde tamak aşı var, idiştin üstün kapkak menen jaap koysaňar da açalbaydı. Siler japkan eşikti açalbaydı. Kaçan eger de siler Allah'tın atın atoo menen japsaňar. Bismillahirrahmanirrahim dep şartı var. Bismillahirrahmanirrahim dep japsaňar dep atat. Antpeseňer şeytan aralaşat. Kuday saktasın. Oşon üçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyuňörge kireriňeren, bölmeňörge kireriň menen
Çoğuna barata darabazаңардан кирер менен Bismillahirrahmanirrahim деп кирсеңер, шайтан өзүнүн армиясына вала мабита вала таам. Болды. Берден тез чыкпасак болбойт, качкыла. Берде жатар конок да жок түнө, тамак да жок бизге азык оокат. Болду бүттү, кеттик дейт. Анткени силер Bismillahirrahmanirrahimди атаганыңар үчүн дейт пайгамбар. Эгерде кимдир бирөө урду сокту болуп, Bismillahirrahmanirrahimди да билбейт, Ассаламу алейкумду дагы билбейт, жөн эле кирип келсе, шайтан өзүнүн армиясына Al-yawma indakum mabit wa ta'am ma'hum. Бүгүн силер мунол үйдүн ээси менен жана бунун мүчөлөрү менен чогуу жатабыз, чогуу тамактанабыз дейт. Субханаллах. فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناه عودا. Жапканга капкак таппай калдыңар деп атат. Идиштерди чоң жапканга капкак таппай калсаңар, анда чоң бир жыгачты көлдөлөң, чоң казык казан үстүнө көлдөлөң эле момундай коюп эле Bismillahirrahmanirrahim. Кесенин үстүн жапканга эч нерсе таппай калсаңар, кашыкты көлдөлөң үстүнөн коюп эле Bismillahirrahmanirrahim деп койгула, ушул жапканга өтөт. Анткени силер Алланын атын атадыңар. Фалияфал, ушундай кылгыла, ушундай кылсын деди пайгамбар. Эмнеге? Фаиннал фувайсаката тудрим ала ахлил бейт бейтахум. Эгерде силер чыракты өчүрбөсөңөр, анда сөз түрдө үйүңөргө бурчунан чычкан чыгышы мүмкүн, же сырттан чычкан кириши мүмкүн. Сөз түрдө ал чыракка келип асылып, анан аны жыгытып, үй ээсинин үйүн өздөрүн кошуп өрттөнүп кете турган деңгээлге жеткирип коет дейт. Чычканды. Эмнеге ушул жерде чычкан эме? Жана кескелдириктер. Көрсө, шайтан адам баласынын жашоосуна сөз түрдө бир жамандыкты аралатып салыш үчүн биринчи чычканды азгырат деп атат. Фуайсака деп, арабчасы фуайсака бузгунчу деп атат. Бузгунчу, чычкан жеп койгон нанды жебейсиң да. Чычкан жеп койгон этти жебейсиң да. Чычкан жеп коюптур деп. Чычкан түшүп кеткен балды да жебейсиң, чычкан түшүп кеткен каймакты да жебейсиң. Фуайсака бузгунчу деп атат. Ушул бузгунчуну дагы бир бузгунчу алаксыт азгырып, силердин үйүңөрдү бузуп жиберет. Андыктан Bismillahirrahmanirrahim дегенди унутпагыла, анан жабууну унутпагыла деди. Будан биз көпчүлүгүбүз кайдыгербиз. Экинчи хадиске өтөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям гаттул ина, идишиңердин үстүн жапкыла. Ва ауқиу сиқа, бош идиштин үстүн болсо да жапкыла. Фа инна фис санати лейлатан янзил фиха ваба. Пайгамбардын хадисин карагыла. Анткени бир жылда бир эле түн бар. Бир жылда эмне бар экен? Бир эле түн бар экен. Янзил фиха ваба, ушул түнү Аллахтын алдынан ваба, чума, холера, адамдарды кыйна бере турган, тез жуга турган ич өткөк оорусу түшөт деп атат. Түшөт, асмандан түшөт, анын вирусу түшөт. Качан لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. Allah'ın alından düşkön oşol virus, üstü jabılbagan idişler, eşigi jabılbagan üylör, oğuzu buğulbagan çanaçlar, gömkörülbөгөн kazandar, açık kalgan tam ağaçlar bolsa, barına birden virüs düşöt. Oşol üy bile müçösü, oşol tamaktan menen söz türde bir oğurup ölümge duşar bolmoyu bar деп атат. Жаңы илим de tasdiqladi. Oşol sebepten kebir
Үйлерді барсаңар, bir апта мұрда той қылған, үйінің жанында қазандар асылып тұрған, көгеріп кеткен қазаны жуылбай. Көгеріп кеткен. Андан ит та келіп жалап ішіп атады, құш та келіп ішіп атады. Иттің bir идишті жалап қойғанын Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям атайын хадис менен мына мынтип тазаламайынша сілерге бұл идиш таза болбойт деп айтқан. Анда бұйырса кейін сабағымызда ошол иттер жана башка нәрселер ууртап жалап қойған, пайдаланып қойған идиштерді кантип тазалоо жөнүндө сабак өтөбүз иншаллах. Андыктан Хазрат Алинин сөзү менен сөзүмдү аяктаймын. Хазрат Али тагтиятул ина ва танзифул фана majlabatun lil ghina. İdişlerden oğuzun cevap koyu, eşik aldın, üydün için sırtın daim taza şıpırıp жүрү, байлықты чакыра турган эң негизги эки нерсе деген. Байлык десе үйүңө кап-кабы менен алтын күмүш келбейт. Бул дегени ден соолугуң таза болот дагы, оорунун үстүнөн оору боло берип чөнтөгүңдө акча кетпейт дегендеги түшүнүк. Байлык деген таза үйгө периште кирет. Таза идиштен ичсең жүрөгүң жарыйт. Сенин урпагың мыкты болуп чоңойот. Allah'ın berekesi düşöt degen düşünük. Amin. Allahumma inneke afuvun kerim, tuhibbul afwa fa'fu anna, ya rahim bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber.